сабагынан ТБ менен китеп дал келбей жатат. Мындайда китептер көп болушу мүмкүн. Эң негизгиси стандарт да. Стандарт анан программа. Мисалы мен стандарттагы коюлган эң акыркы жанагы жыйынтыктарга жетишим керек да. Мисалы физиканы алалы. Ом законундагы теориялык материалдарды өздөштүрүп, практикалык маселелерди чыгара алат деген жыйынтыкка алып келишим керек да балдар. А мен ошол жыйынтыкка Верещагин менен алып келишим мүмкүн. Новиков менен алып келишим мүмкүн. Акматов менен алып келишим мүмкүн. Мамитакунов менен алып келишим мүмкүн. Айырмасы жок. Мадемектен өзүм интернеттен кандайдыр бир ресурстарды колдонуп, сонун бир мисалдарды таап, маселелерди таап, бирок ошол жыйынтыкка алып келишим мүмкүн. Ошон үчүн кааласаңар бул китепти колдонгула, кааласаңар бул китепти колдонгула. Бирок ошол темадагы, стандарттагы, программадагы коюлган акыркы жыйынтыктарга жетиш керек. Бул тууралуу дагы Улан Эсенбекович толугураак дагы жооп берсин. Мен эми аябай баарын эле өзүм алып албайм. Туура түшүнгүлө. Мени эң негизгиси китеп менен дал келбеши керек да. Ушу методисттер, мен суранам сиздерге. Мындай кандай бир мисал келтирсем. Мисалы биз врачка барганда, врач кайсы методду тандап алат, мага урганым жок, Мага эмне керек? Мен айыгышым керек. Ушундай да, мына мен дарыгерге бардымбы? Ооруп калдымбы? Кудай сактасын, эми ооруп атпайбызбы баарыбыз кээде. На дарыгерге бардымбы? Дарыгер тиги методду алдыбы? Бул методду алдыбы? Фрейдди алдыбы? Мен вообще мага это не касается. Главное мени айыктырсын. Күтүлүүчү натыйжага жетиш керек да. Мен өзүмдү жакшы сезип жумушка чыгып кетишим керек. Физикада да ошондой да. Мадемектен Мамитахуновду алгыла, мадемектен Акматовду алгыла, мадемектен тиги ким эле жанагы физик, орусча Верещагин беле эмне эле. Ошону алгыла, бизге айырмасы жок. Силер интернет мейкиндигинен кадимкидей башка бир материалдарды алып. Болгону стандарттагы, программадагы ошол күтүлүүчү натыйжаларга алып келгиле. Ошон үчүн мугалимдерди үйрөтөлү, келгиле. 22 беттеги ушул суроолор деген жерге дал келбей калды, өлдүк деп жатып калат. Бул эмне дегендикти билдирет? Бул биздин методисттер, сиздер методисттер, мугалимдер менен жетишерлик деңгээлде иштебей жатасыз. Сиздер өзүңүздөр түшүнүшүңүздөр керек биринчи. Китеп менен дал келбейт. Бул туура эмес, бул нонсенс. Мына стандарт, анан программа. Ошол эң негизги биринчи турат. Ошо стандарттагы, программадагы күтүлүүчү натыйжаларга жетиш үчүн мен 20 китепти колдонушум мүмкүн. 50 китепти колдонушум мүмкүн. Эмнеге интернеттеги башка материалды колдонушум мүмкүн. Эмнеге мага бир китепке дал келбесе эле мен трагедия болуп өлүп калышым керек? Түшүндүргүлө ар бир райондун мугалимдерине.